Урматтуу абитуриент. Келечектин мыктачысы болом десеңиз, биз сизди даярдайбыз. Бизнес жана менеджмент факультетинин бизнес информатика адистигинин ээси болсоңуз, сиз тандоодон адашпайсыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин келечегибиздин ээлери болгон жаштар. Мен Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин бизнес информатика жана экономика математика кафедрасынын башчысы Бекешев Турмат Разматович. Адамдын өмүрүндөгү келечектеги тандоо эң негизги ролду ээлейт. Азыркы мезгилде маалымат технологияларсыз адамдын бир да жашоосунун бөлүгүн элестетүү мүмкүн эмес. Ал эми биздин президентибиздин өлкөнү санаатташтырууга көңүл бурушу бул келечектеги жаңы кесиптерди түзүүнүн бир жолун аныктап турат. Ушул багытта биздин факультет, анын ичинде биздин кафедра 2012 жылдан бери бизнес информатика адистиги боюнча адамдар кесипкөйлөрдү даярдап берет. Албетте, бул жерде биз экономика менен маалымат технологияларынын байланышындагы чоң адистерди даярдап чыгарабыз. Келечекте ушул адистер чоң иштерди аткарат деп ишенебиз. Келиңиздер бизнес информатика адистигине тапшырыңыздар. Урматтуу абитуриенттер, сиздерди бизнес информатика адистигине тапшырууга чакырабыз. Бизнес информатика бул келечектеги 10 алдыңкы кесиптин бири. Бизнес информатиканы тандоо менен сиздер бүткүл дүйнөдөгү жараяндардын көңүл борборунда турган санариптик экономикага кадам шилтейсиздер. Башкача айтканда, санариптик экономиканы алып жүрүүчү, аны менен күнү түнү жашоочу адистикке тактап айтканда, санариптик экономика өлкөбүздүн башчысы тарабынан дагы, кийинки өкмөттүн токтомдорунда дагы көп маселелерди талкууга, башкача айтканда аткарууга жол салды. Санариптештирүү бул келечектин эң, башкача айтканда экономикалык өсүштүн, мамлекеттик башкаруунун негизги чордону. Санариптик экономикасыз биздин өлкөбүз ааламдаштыруунун алкагында жараянда эч кандай жол таба албайт. Санариптик экономика бул келечектин гана айкын жолу. Түшүнөбүз, санариптик экономика алгач татаал нерседей түшүнүктүү сезилер. Бирок санариптик экономиканын ээси болуу менен сиздер бир эле сиздер өзүңүздөргө жумуш ордун таппастан Кыргызстандын бүтүндөй кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин өсүп өнүшүнө чоң салым кошосуңар деп ишенебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу абитуриенттер. Мен Исакова Малахат Шариповна, бизнес информатика жана экономикадагы математика кафедрасынын окутуучусу. Бизнес информатика бул эки үмүттүн, экономика менен информатиканын кошулушунда туруучу 21-кылымдын адиси болуп саналат. Тактап айтканда, бизнес информатика багытынын бүтүрүүчүлөрү келечекте өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүндө борбордук орунду ээлеген санариптик экономика боюнча адис болуп саналат. Бизнес информатика багытынын бүтүрүүчүлөрү келечекте бизнес чөйрөлөрдө, фискалдык органдарда, банктык мекемелерде, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, билим берүү тармактарында иштей алышат. Азыркы убакта 60%дан ашуун бүтүрүүчүлөрүбүз жумуш менен камсыз болгон. Кээ бир бүтүрүүчүлөрүбүздү атап айта турган болсок, Тынчыбек уулу Марлис Жамбайгын институтунда башкы бухгалтер, айылдык кеңештин депутаты болуп иштөөдө. Мизамидин уулу Бектурган Кыргыз-Түрк достугу мектебинде информатика мугалими. Мамасадык уулу Бекзат Кара Суу районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы бухгалтер болуп жумушта иштөөдө. Калмаматов Данияр Бекназаров Жакшылык банктык мекемелерде, Эрска банкта, анан Тинка банктарда жумушта иштөөдө. Андыктан урматтуу бүтүрүүчүлөр, Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент
факультетинин бизнес информатика адистигине кош келиңиздер. Мен Сабирали кызы Сымбат, бизнес жана менеджмент факультетинин бизнес информатика адистигин окуп бүтүрдүм. Азыркы учурда бизнес информатика жана экономикадагы математика кафедрасында мугалим болуп эмгектенип жатам. Сиздерди бизнес информатика адистигине чакырам. Эшик ар дайым ачык. Саламатсыздарбы, урматтуу күйөрмандар, жана ошондой эле келечектен көптү үмүттөндүргөн биздин жаш абитуриент достор. Мен азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин бизнес менеджмент факультетинин бизнес информатика адистигинин 2 курсунун студентимин. Биздин 2016 жылкы эң алгачкы мыкты бүтүрүүчүлөрдүн бири, жана ошондой эле 2019 жылдагы мыкты жетекчилер ийриминин жеңүүчүсү, республикалык сынакка жолдомо алган. Азыркы учурдагы Ош шаарындагы номер 52 мектеп лицейинин информатика адистигинин мугалими Бектурган агайыбыз менен маек куруп, кыскача сурообузга терең жооп алууну чечтик. Бизнес информатика адистигин аяктаган соң кандай ийгиликтерге жетиштиңиз, ошол боюнча кыскача маалымат бере кетсеңиз. Мен 2016 жылы Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетин ийгиликти аяктадым. Аяктаган соң ошол Ош шаарындагы номер 52 кыргыз түрк достук аттуу мектеп лицейине информатика мугалим болуп кабыл алындым. Негизи албетте кайсы бир учур болбосун, аны бизде көпчүлүк айтат ийгиликтерде, бирок мен бул жерде аларды айтар элем. Мен үчүн бир жетишкендиктер болуп десем жаңылышпайм. Киргенден баштап бул жерде мен өзүмөн устаттардан же болбосо бул жерден өзүм дагы көптөгөн нерселерди үйрөнө алдым. Себеби бул жерде менден улуу агайлар, эжекелерден билбеген нерсеми билип дегендей. Анан ошол эле кирген жылы бизде жаш мугалим конкурсу уюштурулду. Ошол жерде дагы өзүмдүн жигердүү катыштым. Жана ошондой эле 2016 жана 2017 окуу жылында Ош шаардык билим берүү башкармалыгы мугалимдердин диагностикалык аттестациясы, башкача айтканда баягы мугалимдердин билимин баалоо сынагын уюштурду. Ошол жерде дагы мен өзүмдүн жетишкендигим ошо информатика адистигинен шаардык деңгээлде 1-орунду алдым. Жана ошондой эле бизде акыркы мезгилдерде ошол эле жылы 2017-2018 жылдагы менде кайрадан мугалимдер диагностикалык сынак уюштуруп, ал жерде дагы шаардагы алдыңкы 10 мугалимдин катарына кирдим. Агай, ушул акыркы угушубуз боюнча, кабар боюнча сиз Түркия өлкөсүнө барып билим алып келдиңиз. Ошол боюнча бизге кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Жалпы жамааттын колдоосу менен мен дагы Түркия Республикасына барып билим алып келдим. Билим алуу ине менен кудук казгандай деп бекер айтылбаган чыгар. Ошол сыңары мен дагы ал жактан көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Жана үйрөнгөн нерселеримди бул жакта Ош шаарында жалпы мугалимдерге билимими жайылып жаткан учурум. Агай, сизге дагы бир суроо бере кетсем, мындан 10 жыл мурункуга караганда азыркы учурда мектепте деги эле билим системасында кандай өзгөчөлүктөр байкалды? Жакшы суроо бердиң. 2019 жыл Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Шариповичтин буйругу менен өлкөнү өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланбадыбы? Ошон үчүн ал санариптештирүү деген эмне? Бизде жаңы технологиялар менен иштөө, же санариптик экономика, же санариптештирүү деп өзүбүзгө мындай белгилүү эле термин. Ошол сыңары биз дагы окуучулардын олимпиадаларын болсо электрондук түрдө же башкача айтканда компьютердин жардамында өткөзүп жатабыз. Ал жерде 10 жыл деп сен өзүң жакшы айттың, 10 жыл артка кайрыла турган болсо кагаз менен алчу эле да, кадимкидей эле. Бирок азыр биз компьютердин жардамында алып тесттерди баардык предметтерден компьютердин жардамында болуп атат. Анан дагы бир жакшы жетишкендигибиз ай сайын бизде
одысы деп коет, окучлардын диагностикалык сынагын жүргүзүп жатабыз. Аны дагы биз жөн гана электрондук телефондун жардамында эле кадимгидей кагаздарды чыгарабыз да телефондун жардамында текшеребиз. Жана аны болсо интернетте өздөрү болсо үйүндө болбосун, кайсы дүйнөнүн булуң бурчунда болбосун, канча бал алгандыктарын интернеттен эле көрө алышат. Бизнес информатика адистигин 2016-жылы аяктадым. Бул ишти аяктагандан бери Жаратылыш фаалияттары институту ишканасында иштеп жатам. Бухгалтерия бөлүмүндө. Бүгүнкү күндө башкы эсепчиге чейин көтөрүлдүм. Бул адисти бүткөндөр мындай жаңылышпайт десем болот. Бул аты айтып тургандай эле экономика багытында дагы, анан информатика багытында дагы жакшы мындай билим деңгээлин жакшы бере алат десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө ошол студенттерге, абитуриенттерге кайрылат элем, ушул адиске тапшырып, жакшы бир кесип нерсе болуп чыккыла деп. Бул азыркы күндө заман талабына ылайык болуп атат. 21-кылым уже техника белгилүү болгонуна байланыштуу компьютер, бардык нерсе ошол бизнес информатика адистигинде кеңири камтылган. Мен айтар элем ошол абитуриенттерге, студенттерге ушу бизнес информатика адистигин тандасаңар, жаңылышпайсыңар. Жана ошол адиске тапшырып, заман талабына, бүгүнкү күндүн талабына ылайык адис болуп чыгыңарга тилектешем. Бекзат. 2016-жылы бизнес информатика адистигин аяктаганмын. Ошол эле жылы 2016-жылы биринчи жолу Кара Суу райондук стоматология поликлиникасына расчетный бухгалтер болуп киргенмин. Ал жерде бир жыл жумуш ишинде расчетный бухгалтер болуп иштеп, 2017-жылы кайра Кара Суу үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна материальный бухгалтер болуп которулдум. Абитуриенттерге кайрылып кетерим. Бизнес информатика адистигин тандасаңыздар, жаңылышпайсыздар. Бизнес информатика адистигин тандаганыма мен өкүнбөйм. Мен Бекназаров Жакшылык 2014-жылы Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетиндеги бизнес информатика жана экономикадагы математика адистигине тапшырып, 2018-жылы ийгиликтүү аяктап, учурда РСК банкта кассир кызматында иштеп жатам. Мен адистик боюнча айтсам, бул адистикти тандасаңыздар өкүнбөйсүздөр, себеби дегенде мекеме, ишкана, банк болобу, кандай ишкана болбосун ишке кирсеңиздер, экономиканын тилин мыкты билген жана IT технологияны колдоно билген кадр болуп чыгасыздар деген